Талай Өмүкеевич, бул мыйзамды колдойм. Жакшы, туура, баягы ар бир өзүнүн баягы жергиликтүү бийликтерге берип аткан эң туура. Мен бул жерде ошол бергенден кийин бир нерседи тактап сурап алсам деп атам да. Бүгүнкү күндө билесиздер, тарифтерди Гартек бекитип берет, туурабы? Тариф жылуулукка болгон бааны Тура, Гартек бекитет. эгер сиздер мына мыйзам ишке ашып калса, мен мындай сунушумда ушуну жергиликтүү бийликтин баягы депутаттарына берсек болобу? Себеби өзүңүз билгендей, бүгүнкү күндө баягы сууга болгон тарифти, тазалыкка тегеле жергиликтүү бийликтер өздөрү бекитет да. Эгер буларга өткөзүп берсеңиздер, ошол жылуулукту бүт баары жок, от казандардын баарын, алар ошол 28 жылга чейин деп атасыздар да, туурабы? 28 жылдан кийин ушул мыйзамга киргизесиздерби же башынан алып келесиздерби? Ошол туура болот беле дейм да. Себеби өздөрү ким кандай тариф койсо туура болот эле да. Бүгүнкү күндө билесиз, ар аймактардын өзүнүн тарифи бар да. Суу боюнча дагы, тазалык боюнча дагы, транспорттун баягы жол кирелер боюнча дагы да. Ошого кандай дейсиз, көз карашыңыз? Биздин көз карашыбыз да ошондой, азыр ошону поэтапна киргизели деген ойдобуз да. Анткени өзүңөр билесиңер, ар бир аймак, мэрия болобу, район болобу, анын жеткирген отун ресурстары, андан тышкары анан өзлөрүнүн баягы чыгымдарын өзлөрү билишет. Ошон үчүн биз дагы көз карашыбыз ошондой. Кийин азыр 28 жылга чейин себестоимостуна чыгарып алсак, анан кийин өзлөрү карап, өзлөрү койгонго биз да макулбуз. Демек, тактоо иретинде 28 жылга чейин Гартек тарифтерди беките берет, туурабы? 28 жылдан кийин сиздер тарифтерди жергиликтүү бийликтерге, мындай жеткенде ошол депутаттарга өткөзүп бересиздер, туурабы? Буюрса, бүгүн мэрияда эле транспорт маселеси, жана мусор маселесине өзлөрү тариф коюп атышпайбы? Ал эми затратына жараша. Биз деле ошого барабыз деген ойдобуз. Эгер ушундай кылсак туура болот да, Талай Өмүкеевич. Себеби ар бир аймак өзүнө жараша. Кээ биркилер баягы от казандарга керектелүүчү отундарды, көмүрү болобу, электр энергия болобу, узак алыстыгына карап, ошол баалары билесиз, себестоимосттун ичине кирет да. Ошол туура болот. Себеби бул жерде отурганда көбүнчө баягы жалпы республикалык деңгээлде гана алып коет да. Ошону менин сунушум, ушуну эске алсаңыздар, баягы 28 жыл мүмкүн биргеликтеби, ушуну карасак. Кандай дейсиз? Биз да ошондой тапшырма беребиз азыр. Ошол ар бир аймак өзүнүн текущий капитальный ремонт капложенияларын ошол 28 жылга чейин изилдеп чыгат. 3 жылда уже билинип калат да. Кайсы котелду жаңыртыш керек, каяганы эметиш керек, кандай, мисалы үчүн электроэнергиядан көмүргө өтүш керек, же болбосо газга өтүш керек. Ошол маселелердин баарын чечкенден кийин алар өзүнөн өзүлөрү экономисттер эсептеп чыгып коет тарифтичи. Биз да макул ошол өздөрү тарифти чечкенге мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Өзү мынау законду кабыл алып, ушул реформаны туура кылып атасыздар. Ар бирине өткөзүп берген туура. Мен негизинен колдойм. Рахмат.